Мисал үчүн, Кыргызстан деген сөздү алып, андан мурда, Кыргызстан деген сөздөн мурда биз между деген предлогду кое турган болсок, мисал үчүн, между. Между Кыргызстан болуп атат да. Бул между деген предлог сөзсүз Кыргызстан деген сөздүн аягына бир окончание кошуш керек болот. Эми кандай окончание кошо тургандыгы бул ошол Кыргызстан деген сөздүн кандай роддо экендиги маанилүү. Демек, Кыргызстан деген сөз мужской роддо боло турган болсо, анда анын аягына ом деген окончание кошот. Кыргызстан демек мужского рода. Значит, добавляет окончание ом. Между Кыргызстаном болот. Между Кыргызстаном, мисал үчүн, и Узбекистан дей турган болсок, анда Узбекистандагы мужской роддо и Узбекистаном болот. Узбекистаном. Между Кыргызстаном и Узбекистаном. Кыргызстандын жана Өзбекстандын ортосунда. Мисал үчүн, ата жана баланын ортосунда дей турган болсок, между отцом, ом деген, отец деген мужского рода, значит, ом деген окончание кошот. Между отцом и сыном. Между отцом и сыном. Андан кийин, мисал үчүн, дос менен бир тууган ортосунда десек, между друг болсо, демек мужского рода, анын аягына между деген предлог, ом деген окончание кошуш керек болот. Между другом и братом. Между другом и братом. Байкенин жана достун ортосунда. Бир туугандын жана достун ортосунда болот. Мисал үчүн, Аскаттын жана Бекзаттын ортосунда демекчи болсок, между Аскатом, Аскат мужского рода, значит, ом деген окончание кошобуз. Между Аскатом и Бекзатом. Ом мужской роддогу сөздөрдүн этегине, аягына ом деген окончание кошот. Между Аскатом и Бекзатом. Андан кийин, душман менен достун ортосунда десек, между врагом и другом. Между врагом и другом. Ом деген окончание коштук, демек между врагом и другом. Дос менен душмандын ортосунда. Между врагом и другом. Ом деген окончание кошуп жатат. Андан кийин, президент менен элдин ортосунда дей турган болсок, между президентом и народом. Между президентом и народом.